Амансыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр, Баткен телеканалында актуалдуу маек программасынын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда, студияда Бермет Манасова. Бүгүн биз дагы бир өзгөчө бир теманын алкагында сүйлөшөлү деп турабыз. Албетте бүгүнкү муундун билим алуусу менен кошо ушул моралдык жактан дени сак, руханий жактан күчтүү, ар тараптуу өнүккөн муунду тарбиялоо коомдун бир орчундуу маселелеринен болуп турат. Мындан улам өлкө башчы президент Садыр Жапаровдун дагы инсандын руханий деп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы тууралуу жарлык чыккан. Биз бүгүн ушул руханий жактан күчтүү, моралдык жактан дени сак, ар тараптуу өнүккөн муунду тарбиялоодо кандай маселелерге көңүл бурушубуз керек? Деги эле бүгүнкү муундун билим алуу менен кошо таалим тарбиясы кандай болуп жатат? Теманын алкагында кеп кылабыз. Ал үчүн студиябызга коноктор келген. Анда студиябыздын коноктору менен сиздерди четинен тааныштыра берейин. Топчубаева Пазилеткан Араповна, педагог, ошондой эле китеп дүкөнүн иштетет, жаңы китептер менен иштейт, ошондой эле Колдошева Кемсана эжекебиз ардагер мугалим. Шакирова Чынара, Кадамжай районундагы Исхак Болоткан атындагы айылындагы Достук орто мектебинин мугалими. Абжалиева Майсара, педагог, Ноокат районуна караштуу Ахматали Сыранов атындагы орто мектебинин мугалими бүгүн бизде конокто. Амансыздарбы? Студиябызга кош келдиңиздер дагы бир жолу. Эми айтсаңыздар, ушул сиздер педагог катары ошол эле учурда эне катары балдарды тарбиялаган бүгүнкү муундун ушундай бир кээде зейинди кейтип кылмыштуу топторго ар кандай кылмыштарга аралашып кетүүсү эмнеден улам таалим тарбиянын жетишсиздигиненби, ошону менен кошо ушул багытта кандай дагы орчундуу иштерди жүргүзсөк болот, сиздердин пикириңиздер? Айта берсеңиз, эчеке микрофонду алып алсаңыз. Саламатсыздарбы? Азыркы биздин ушул жаш муундардын тарбиясы, сиз айткандай эле кылмыштуулукка баргандар бизде мындайча айтканда көбөйүп баратат күндөн күнгө эле. Азыркы муундарды тарбиялоодо биз буларды ар тараптан тарбиялап, ар тараптан өнүктүрүшүбүзгө туура келет. Ар тараптан өнүктүргөндө биз баланы, мисалы, мен өзүмдү эне катары эле алган болсом, мен аны кийимине же сага китеп сатып келип бердим, сага тамак аш алып бердим, кийим кийдирдим менен гана чектелбешим керек да. Мен ошо балага тарбияны кошо беришим керек. Тарбияны кошо беришим керек. Эми бирок балдардагы мындай айткан оюңду ар бир баланын кабыл алуусу ар кандай болот да. Кээ бири эрте кабыл алат, кээ бири тез кабыл алат. Азыркы учурда биз чындыгында эле руханий жактан күчтүү өнүккөн балдарды тарбиялап келе жатабыз. Азыркы эне түйүлдүктөн эле баштап баланы тарбиялай баштады азыр. Азыркы биздин балдарыбыз, азыркы муундар бизде Z поколение болду. Алар бизге караганда буюрса келечекте күчтүү инсандар болот булардан, үмүтүбүз чоң азыркы балдардан. Эми буларды биз ар тараптуу, азыр эле айтып өткөндөй, ар тараптуу руханий жан дүйнөсү бай өнүктүрүшүбүз керек. Руханий жактан эми биз кантип балдарды тарбиялайбыз? Азыр эми замандын талабы болду, кандай болду, көп мигрант балдарыбыз көбөйдү. Энелер миграцияда жүрөт. Эми алар кимдин колунда, тайненин колунда, бир жума же бир ай эненин колунда баякы бала эки түрдүү тарбиялалып калат. Анан өзүңдүн балаңды өзүң мындай башкача тарбиялайсың, эне менен тайне эми көңүлүнө карап башкача тарбия берет деп ойлойм да. Миграциянын кесепети дагы болушу мүмкүн бул жерде. Ошо эми бирок алар дагы эле ошол өздөрүнүн муктаждыктарына бара жатат ошол Россияга. Мигрант болуп, эч ким эле ошол баласын таштап, энесин, атасын кыйнап, мынтип ойноп, мынтип барганын жери жок да. Анан ошол балдарды биз эми бош койбой, ар жактан өнүктүрүшүбүз керек. Көбүрөөк биз китеп окуганга, анан китеп окуганга үндөшүбүз керек. Бирок баланы менен биз качан жакшы баланы тарбиялайбыз, качан алып чыгабыз? Биз аны түшүнө билгенибизде. Баланы биз түшүнө билишибиз керек. Мисалы 5 балаң болсо 5 кыялы бар, мектепте дагы эле 30 окуучуң болсо 30 кыялы бар да. Ар бирине өзүнчө мамиле кыласың. Бирөөсү эрке болсо ага мындай сүйлөйсүң, анан бирөөсү тез кабыл алып, мындай активный болсо ого башкача мамиле кылып, өзүнө жараша тапшырмаларны бересиң да эми.
Чоң рахмат. Ошол эле учурда жана жогоруда айтып өттүңүз, китепке, балдардын китепке болгон кызыгуусун ойготушубуз керек. Себеби башка жактардан алган билимге караганда китептен алган билим бул өзгөчө, жан дүйнөгө азык берип. Эми ушул багытта сизге каралгым келип турат. Ошо өзүңүз китеп дүкөнүндө дагы иштетет экенсиз. Жаштардын китепке болгон кызыгуусу кандай болуп жатат? Кантип өнүктүрсөк болот дагы? Биринчи эле китеп окууга кызыктыруу болсо, ата-эне өзү окуш керек экен да. Ата-эне окуганда бала окуйт экен, бала көргөнүн кылат да. Ошондо биздин сүйүктүү Капырма атамыз энелер мектебин ачып койду. Энелер өзүбүз окушубуз керек экенин туура багыт берип койду. Ошол агайдын бир семинарында кызык окуя болгондо агайыбыз айтып берген. Бир күнү дейт, бир эне үйүнө барып алып тетире китеп кармап отуруптур да. Анан баласы келет экен да. Апа, сиз китеп окутасызбы? Десе, айтат экен, ооба, Капыр агайыңар китеп оку деди го, деп айтса, Капыр агай китепти тетире окушты дагы үйрөттү деген экен да. Ошентип агай ушуну баса белгилеп айтат да, бала чындыгында эле көргөнүн кылат экен да. Бала көргөнүн кылат экен. Демек биз энелер өзүбүз окушубуз керек экен. Өзүбүз окуганда анан кийин бала окуйт экен да. Ошол эне түйүлдүк кезинде эле окуганда бала сезет экен. Андан кийин ошол бирге эле мектеп курагына барганда бирге бала менен үй тапшырмасын бирге аткарып, өзүнүн балалык кезиндеги окугандарын айтып берип, ушинтип отурганда балдардын кулагына, мээсине сиңет экен да. Анан кийин окуйбуз деп дилгир болуп, балдарыбыз окууга, китепке болгон багыты аябай күчөйт экен да. Анан кийин биз энелер ошол мектепке балдарды окууга даярдап жөнөтүшүбүз керек экенчи. Окууга даярдап жөнөтүш керек экен. Ошол балам, сен бийлик дарканына кетип атасың. Капыр агайыбыздын сөзү да. Жакшы окуп келгин, мени кубандыра турган, менин кубаттуу балам болгон, билимдүү балам болгон, багарман балам болосуң сен. Жакшы окугун деп ушинтип баланы мектепке даярдап жөнөтүш керек экенчи эне. Ошондо анан балар дилгир, окурман, мотивация берип ушинтип жөнөтүшүбүз керек экен да. Чоң рахмат. Бир топ жакшы пикирлерди айтып өттүңүз. Деги эле мына ошол биз ата-энелер балдарга үлгү катары болуп, ошол жерден дагы суроо болот. Ата-энелердин жоопкерчилиги бала тарбиясында кандай болуп жатат? Деги эле ошол балдардын тарбиясы үй бүлөдөн башталат, Анан бала бакча мектептен уланат эмеспи? Бирок ошол эле учурда мектепте көбүнесе билимге басым жасалат. Мен байкашымча ата-эне үйдүн дагы бир жоопкерчиликтүү болсо, кандай ушу жоопкерчилиги болуш керек ата-энелердин баланын тарбиясында? Ардагер эжекебизден сурайлы. Рахмат. Балдардын тарбиясы азыр ушул мезгилде ата-энелер балдарды тарбиясыны дагы мугалимдерге жүктөп койгон сөйт. Бирок андай болбошу керек. Балдардын тарбиясыны эң биринчи үйдө ата-энелердин көзөмөлүндө болуш керек. Ата-энелер үйдө тарбиялаган баланы детсадка берсе, детсадтан чыккан бала мектепке барса, мугалимге дагы жеңил, баланын тарбиясы дагы өсөт. Мисалы үчүн, Пазилет айтып кетти, Капырма адамдын ошол энелер мектеби чыгып калды, балдарды тарбиядан окутуудан мурда энелерди окутуу керек деген. Эне тарбиялуу болсо, эне билимдүү болсо, баласыга тарбия берет деген жыйынтыкка келип, азыр ошо ар бир жерлерде энелер мектеби ушундай болуп атат. Ошол үйдөн алган тарбияга карап бала тең тушуна, мугалимге болгон, жолдо болсун, автобуста болсун, бала ошол үйдөн алган тарбиясыга карап өзүн көрсөтө алат. Балдар биздин күзгүбүз болот. Биздин жүрүм турумубуздан үлгү алат. Биз ооз менен айтып тарбиялоого караганда ата-эне балдарга үлгү болубуз керек. Ошол кыймыл аракетибизден, үйгө болгон мамилебизден, үйдөн өзүбүздүн жолдошубузга жасаган мамиле, балага жасаган, келинге, кызга жасаган мамиледен балдар үлгүнү сөзсүз алышып, ошого карап өсөт. Ооз эки тарбиялагандан көрө, сөз менен айтып тарбиялаган көрө, адам кыймыл менен, үлгү менен көрсөткөндө тарбия өтө жакшы өнүгөт деп билемин. Ушул ата-эне, мугалим, бала үчөө биргеликте болгон болсо, билим дагы, тарбия дагы жеткиликтүү өнүгөт деген ойдом. Биргеликте иш алып барыш керек. Биргеликте иш алып барса, өнүгөт деген ойдом. Чоң рахмат. Эми мындай көбүнесе социалдык тармактарда ушул мугалим менен окуучунун келишпей калган учурлары чыгып кетип жатат. Деги эле мугалим менен окуучунун мамилеси кандай болуш керек? Өтө туура суроо болду. Бул жерде биз эмнени айтыбыз келет? Эң биринчиден эле баланын тарбиясында жалаң эле мугалимге жүктөп койгон бул эң туура эмес да. Бул качан гана үч тараптуу, мына Ким Санижик айтмакчы,
бала, мұғалім, ата-эне иштеген мезгилде гана татыктуу бала тарбия алып, ошондой эле коомго үлгү боло турган, ийгиликтүү инсандар чыга турган балдар тарбияланат да. Кичинекей эле баягы балдарга азыр карасак, телефон, гаджеттер дагы көп таасир берип атат да. Ошонун дагы көп тарбиясыны бузуп алган, анан кийин ошонун дагы мугалим дагы, ата-эне дагы туура жагын пайдаланууну үйрөтүшүбүз керек да. Биз мугалимдер кандай болсок, ошол биздин колубузда тарбияланып аткан балдар ошондо тарбиялашат. Негизинен эле биз мугалимдер өзүбүз үлгү болуп, анын сырткы көрүнүшү, ошондой эле анын коомдук жайда алып жүрүшү, мектептерде алып жүрүшү, бул мугалимден көп нерсе окуучу алып тарбияланат да. Чоң рахмат. Эми айтсаңыздар, дагы бир суроомен кайрылгым келип турат. Деги эле ушул балдардын тарбиясында улууга урмат, кичүүгө ызаат көрсөтүү деген биздин кыргызда бир жакшынакай макал бар. Ушунун маанисинде бир чечмелеп, бул багытта балдарды дагы кантип өнүктүрүүсүн ушуну айтат элеңиздер, ушул тууралуу да кеп салып өтсөңүз. Мен бул суроого бир икая менен жооп берейинчи. Биздин белгилүү дарыгерибиздин бири Ибн Синонун балалык чагында устазы үйүнө келип калат экен да. Анан энеси айтат экен, балам отун алып келчи десе, Ибн Сина ал жака бир жака басат экенде, кайра келет экен. Анан балам неле ар жака басып атат деп, балам отун алып келбейсиңби десе, дагы ары чуркап, бери чуркап, дагы келет экен дагы. Анан атасы айтат экен, бул эмне болду деп атасы өзү чыгат экен. Балам отун алып келбейсиңби десе, Ибн Сина ушундай атасына карап туруп, ата, мен отун алып келе албайм. Үйдүн ичинде устазым отурат. Устазымдын үстүнө чыга албайм. Отун тамашта. Мен алып түшө албаймын. Устаз атаңдан улук деген деп ушинтип атасына айтканда, атасы келеткенде баласынын пешенесине сылап, ооба балам, устазың атаңдан улук. Ушул тарбияны, ушул эмеңден жазбагын деп атасы да сүйүнүп калган экен да. Чындыгында эле устазды урматташыбыз керек. Атаңдан улук деген балдарды ушул ата-энелер өзүбүз көрсөтүп эле устазды тарбиялашты. Мындай икаялардан көп, ушундай окуялардан мен атам андай болгон, мен жакшы жактарын айтып отурганыбызды эле балдарыбыз өзүнө күч, өзүнө дем алат экен да. Чоң рахмат. Эми жакшы пикирлерди айтып калдыңыздар. Өзгөчө ушул коомдук жайларда, коомдук транспорттарда кээде ушул улуумун алып калгандагы учурлар болот, орун бербейт жана башка деп дегеле ошол бүгүнкү муундун жаштардын коомдук жайларда, транспорттарда өзүн алып жүрүүсү кандай болушу керек, жана учурда кандай болуп жатат, ушул тууралуу да кеп салып өтсөңүздөр. Азыркы мезгилде ошо жаш муундардын көчөдө өзүн алып жүрүшү, коомдук жайларда өзүн алып жүрүшү, транспортто өзүн алып жүрүшү дагы бардыгы ата-энеге байланыштуу дейм. Ата-эне үйдө өзүнү ызат кылдыра албаса, мына улууга урмат, кичүүгө ызат деген макал сөз өзү эле айтып турат да. Улууга урмат көрсөтсөң, кичүүдөн эч качан сый көрбөйсүң да. Кичүүгө дагы анын кичүү экениге карабастан, анын бала экениге карабастан, зорулуу дагы кичини ызаттоого үргөтүш керек да. Ата-эне эгер ошол сөздү айтпаган болсо, бала эч качан коомдук жайда дагы, транспортто жүргөндө дагы өз билгенин кылат. Мен баягы айтып кеттим, ошо үлгүнү энеден, атадан алышы керек. Эне ата жолдо жүргөндө өзүнүн улууларга жол бошотуп колудагы кармап турган жүгүнү жардамдашууга берген убактыңды кетирген, же болбосо ошо орун берген, өзүнүн улууга кайрылып катуу сүйлөбөгөн деген сөздөрдү айтпаса, бул тарбияны ата-эне толук кандуу бербесе, бала эч кандай коомдук жайда дагы, тең туштарына дагы башка сөз өйрөтөт. Кээ бир ата-энелер бар, мен бардыгынын көзүнө топурак чачкым келбейт. Кээ бир ата-энелер дасторкон четиде отурганда балага тарбия сөзүндө эмес, бир үй бүлөнүн жашоо турмушу жөнүндө икаяны башташы мүмкүн да. Ошон үчүн энелер мектебин окутканы эң негизги максаты ушул болуп атат. Дасторкон четинде отуруп алып, ошол ата-энелер балага өзүнүн жакшы жактарын, үлгүсүнүн, тарбиясын баса белгилеп, баланын көңүлүн ошого толук кандуу буруу керек. Так ошондо гана бала өзүнү дагы, бөлөктү дагы сыйлоону үйрөнөт. Бизге ушул кыргыздар мурда макал менен гана тарбиялап келген. Керегем сага айтам, келиним сен тыңша. Оğum сага айтам, уулум сен тыңша деген сөздөрдү
Bunun мәнісі өте мағыздап шешіп келсек, өте көп нәрсені түсіндіреді. Көп мәнini оқиялар ішегі қамтыған сөздер. Ошондай мақалдар менен ғана тәрбиелеп келген. Азыркы мезгилде мына телефон шығып қалды, башқа нәрсе шығып қалды, чөйрө башқача болып, балдарыбыз өте бізге қарағанда күшті болды. Себебі телефондан көріп қалып атат, телевидениеден көріп қалып атат, көчөдөн көріп қалып атат. Ошоның үчүн балдарға билим берүүнү мугалим дагы, ата-эне дагы катуу киришип жандандырууну жакшы жолго койсо деген үмүттөмүн. Жогоруда айтып калдыңыздар, миграциянын көйгөйлөрү де ушул балдардын таалим тарбиясында таасири бар деп. Ошол эле учурда ушу балдар оор бир көйгөйлөргө туш болуп, анан ар кандай азгырыктарга, чылым чегүү же болбосо майда барат уруш мушташ иштерине аралашып калышы мүмкүн. Мындай учурда балага психолог менен иштөө дагы маанилүү да, анан психологдордун тартыштыгы дагы байкалат. Биздин облусубузда жогоруда эфирден сырт сүйлөшүп калдык. Мен психолог жаатында дагы билимим бар деп эжеке айтсаң, ушу жашы жете электер менен психологдордун ишин жандандыруу кандайчалык натыйжа берет? Анан бул багытта сиздерде кандай иштер болуп жатат? Эми балдардын психологиясы тууралуу айтсак, ошол ата-эне дагы эле ошо ата-энеге делип такалабыз да. Ошол балдар телефондо кандай нерселерди карап атат. Биз энелер балдарды сооротордо өзүбүз боорубузга кысып сооротуп, жакшы сөздөрдү айтып соороттоодун ордуна телефондогу бир нерселерди коюп берип коюп атабыз да. Ошонун өзүндө дагы балдардын психологиясы бузулуп атат дегим келет да. Ошол биринчи эле боорунда эркелетүү менен, жакшы сөздөр менен балдардын психологиясын оңдошубуз керек экен да. Биринчи эле айтарым ушул жакшы сөз, кучак, мээрим. Ошол психологияны туура жакка бурат деп айткым келет да. Ошол мээрим менен экен. Мээрим менен психологияны балдардын таалим тарбиясындагы мыкты деңгээлге чыгарсак болот экен. Анткени бүгүнкү муун эртеңки келечеги ар тараптан жан дүйнөсү бай, билими күчтүү кадрлардын өсүп чыгышы бул өнүккөн өлкөнүн шарттары бышык. Эми айтсаңыздар, билим берүү жаатына келсек, мына сиздердин билим жана илим министри Каныбек Иманалиев дайындалды. Бир олуттуу бир билим берүү тармагында реформаларды жасоо алдында турат. Деги эле билим берүү тармагы сиздер педагог катары кандай реформаларга муктаж деп ойлойсуздар? Ооба, эң туура айттыңыз. Бул боюнча дагы негизинен мугалимдер бул азыркы жаш муундарды тарбиялоодо өтө кылдаттык менен мамиле жасабасак, балдардын тарбиясы өтө бир башка нукка кетип атканы сыяктуу да. Ошон үчүн ар бир мугалим өзүнүн жасап аткан эмгегинде, жумушунда балдарды китеп сүйүүгө тарбиялап, көбүнчө ушул китеп жаатында жашына жараша, ошол баланын кыял кызыгуусуна карата китепке тартуу керек. Дагы эчекес десеңиз. Биз өзүбүздүн мына балдарыбызды түшүнө билиш үчүн биз балдар менен мисалы үйдө жумуш кылганда эмгекке тарбиялоо, патриоттуулукка тарбиялоо, анан ошол балдар менен чогуу ойношубуз да керек экен да биз кези келгенде. Анан китеп окуганда дагы бирге окуп, ошол жумуштарды бирге кылган болсок, бала менен эненин ортосуна жакындык пайда болот экен. Эми биз сырттан эле сен ошол жумушту кыл, сен ушуну кыл деп бөлүп балдарга мынтип койбостон, өзүбүз ошону кошо аткарып балдар менен. Анан эми бизде бул эжеке айтып өткөндөй балдар менен иштеш өтө кыйын болуп атат. Мындай бир сөздү айтсаң дагы ойлонуп каласың да, бунун аркасында эмне турат? Кандай дагы окуя болуп кетет деп балдарга бир мындай бир окуя болсо дагы ошону жакшы жакка чечкенге, бир мындай сөз же тартыш болсо дагы ошону сен жакшы кылыпсың, ал мындай кылганда сен мынтпепсиң дебестен, сен аны кечирип кой деп мындай жакшы жакка бурушубуз керек да балдарды. Бизде мугалимдерде дагы иштерибиз көп, бошобойбуз. Китептен, кагаздан немебиз көтөрүлбөйт. Эми биз өзүбүздү өнүктүрүш үчүн бизге мына ушул кагаз документтери бизге азайса да, мугалимдер анан өздөрүн өнүктүрүп, китеп окуп,
же мына ошол соц тармактарга кирип дагы эле керектүү маалыматтарды албак. Азыр электрондук библиотекалар бар, ошого кирип китептерди окуп биз мен ойлойм да ошол мугалимдер өзүнө өзү өнүктүрүүгө убактысы аз да. Биз ошол кагаз иши менен эле ушундайларды сунуштайт элеңиздер э. Чоң рахмат. Эми Пазилаткан арабын айтсаңыз, сиз ошо китеп дүкөнүн иштеткен педагог катары жарандардын китепке кызыгып сатып алуусу кандай болуп жатат? Чындыгында эле биз китептен бир кезерде алыстап калдык эле да. Бүт смартфон, телефон болуп калдык эле. Азыр күндүн талабы окуу экенин баардыгыбыз түшүнүп жеттик да. Ошол азыр жаш муундар психологиялык китептерди көп сатып алышат да. Ошол китептерди көп алышат. Жогорку муундар көркөм адабияттарды окушат экен. Анан биз мынтип айткым келет да, белектин эң жакшысы бул китеп экен. Анан Капыр агайыбыз айтат дагы, ошол китеп адамга салат айтып турат экен дейт да. Китеп сатып алганыбыздын өзү дагы бир чоң байлык экен. Мугалимдер көп сатып алат да мендечи. Анан баягыны бир сумкачага салып берейин, келиңиз десе, жок, менин байлыгым бул деп туруп, мындай коюндарына көтөрүп кеткен мени кызыктырат да. Карасаң анан ошондой көтөрүп кеткен, сиз мугалимсизби деп сурайм да. Ошондой кылып мугалим калкы чындыгында эле китепти көп сатып алат. Азыр аябай сонун китептер чыгып калды. Окуймун десечи, мурункудай эле сары кагаздарда эмес, ак кагаздарга сүрөттөрдү цветной кылып чыгарылган китептер, ар тараптуу китептер көп да. Мен китепти ошол түзмө-түз басма үйлөрүнөн, анан авторлордун өзүнүн колунан алам да. Ошол биз ошол китеп окууга дагы тартуу максатында жерлерде конкурстарды дагы уюштуруп, ошол дүкөндүн атынан белектерди берип, сыйлап, азыр жакында эле мен конкурс жарыялап, мына Майсара кызыбыз Ташкентке жолдомо утуп алып, кече барып келди. Ушундай бизде ушундай кызыктырып, китепке тартуу боюнча аябай көп иш-чараларды өткөрүп атабыз, дагы өткөрө беребиз. Кудайым буйрса, бизде эле эмес, окуу борбору дагы аябай конкурстарды жарыялап атат. Китепке же дүкөнү дагы ушинтип китепке тартуу боюнча азыр жапа турмап бардыгыбыз эле иштеп калдык да. Азыр бизде материалдык байлыкка көзүбүз канды деп бардыгыбызга руханий азык керек экенин сезип калдык. Китеп окугандардын саны аябай көбөйдү. Ошол мени кубандырат да. Бир кездерде айтчу элем, китептердин текчелерин арчып атып, ушул китептер бир кездер келет. Силердин ордуңарда ушундай катарма-катар башка китептер толукталып турат. Китеп текчелеринде китептер калбай калат дейт элем. Бир күнү Капыр Мадаминов агайыбыз семинар өтүп калды. Семинар өтүп Кызылкия шаарында болуптур. Мен катышпай калдым. Анан баардык эле адамдар агылып эле келет. Эмне болуптур десем, баардык эле китеп алат. Эмне болду деп сурайм да баягылардан. Бүгүн Капыр агай 300 китеби жок адам жарды үй биле деп айтты. Мен ич кырдыса 3 китеп алайынчы деп китеп алгандардын саны көбөйдү да. Азыр күндүн талабы окуу болуп калды. Ошол мени кубандырат. Кошумча пикир барбы? Мен да кошумчалап кетейин, эми ушул убакыттан пайдаланып, биз ушул Пазилет эжебиз өткөндө бизге конкурс уюштурган эле, бир сүрөт таштап, группабызга ошол сүрөт боюнча аңгеме жазгыла деп. Анан мен эки балам, кичинекей балдарым, бирөөсү 3 класста окуйт, бирөөсү 6 класста окуйт. Мен ошол сүрөттү бердим балдарга. Мына эми кечки тамак жеп бүттүк да, мен балдарды карадым дагы, буларды мен бир нерсеге алаксытышым керек да, эми бош калбаш керек. Азыр мен бош койсом, булар телефон карайт экөө. Сүрөттү таштадым да, ушул боюнча аңгеме жазгыла дедим. Силер дагы жазгыла, мен жазам, үчөөбүз аңгеме жазабыз дедим. Деп анан мен чай ичкен дасторкондун четинде эле жаза баштадым. Телефонго эле жаздым. Балдар үйгө кирип жазып чыгышты. Жазып чыгышып, апа мен жазып бүттүм деди. 3 класста, 6 класста окуган кызым чоң баракка уши дептерге жазып чыктыр. Окудум. Анан окудум, бирок мен сүйүндүм да. Мен ойлодум, азыр эми бул мына 3 сүйлөмдө 3 сүрөт бар да, негизи 3 сүрөт. 3 сүйлөмдү карап, мага азыр 3 сүйлөм түзүп чыгат дедим. Бирок жок, баягы бир барак жазган, чоң баракка. Баягыны көрүп сүйүндүм. Мен окудум, бир сөзүн оңдоп бердим. Анан экинчи балам, кенжебиз да эркерээк бала, анан мен айттым, бул азыр эжесини көрүп жазып чыгат деп ичимде турам, бирок аныкыны да окусам экөөнүкү эки башка да, ой эки башка. Мен балдарымдан сүйүндүм. Анан эми ушундай нерсени биз балдарга таштап, балдарды мындай өзүн-өзү өнүктүрүп, сөз байлыгы, сүйлөө чеберчилик, анан мектепте дагы биз жат жазуу жаздырабыз, дил баян жаздырганда балдар немеси жок да, чоркок да баягыны жазгангачы, кооздук жок. Баягы айтат го, ушинтип жаз десе, атты мендем такатук деп толтуруп коюптур деген бир анекдотко окшоп
окшобосун дейм да, эми ошолор ошого көнсүн, кичине көндүрө баштайын деп жазып, анан биз эжекебиз ошол кызым 6-класста, 3-класста балам үчөөбүз чогулуп эжекенин Ташкентке жолдомосун утуп, кече ойноп келдик. Рахмат. Жакшы болгон турбайбы? Мына бул жерде сиз эне катары балдарыңызга тарбия берген, эне катары аларды кызыктырып, демек энелер ушундай жолдор менен муунду өнүктүрүүгө салым кошо алат экен. Дагы мен кошумча айта кетким келип отурат да, ушунчалык бир сүйүнүү, кубануу менен бизде мына баткен жергебизде мына эжекебиз, Пазилет эжекебиз китеп сүйүүчүлөр деген группабыз бар да. Ошол жерден ачып, ошол жерге ушунчалык жакшы адамдар чогулган, жан дүйнөсү бай. Ошол жерде мына эжеке бизге эрте менен эрте туруп мотивацияларды айтып, бир жашоого бир башкача, бир өзгөчө бир шыктандырып, ушул эжекенин эмесиден кийин биз кайра дагы китепке болгон кызыгыбыз артып, жашоого болгон кызыгыбыз артып, китеп сүйүүчүлөр группабыз өтө бүгүнкү күндө көп сандаган группага элдер кошулду. Ошондой эле Гапыр Мадаминов агайыбыз айткандай, биздин китеп текчебиз Кудай буйрса менин өзүмдүкү бүгүнкү күндө 500дөн ашты китеп текчем. Өтө бул мен үчүн кубанычтуу. Жана ушундай китепке сүйүүчүлөрдү арттыра берсек, мен ойлойм Кыргызстаныбыз гүлдөп өсүп, ушундай мыкты деңгээлде мыкты инсандар, мыкты балдар, эң мыкты муундар тарбияланат деп мен терең ишенич айтып кетким келет да. Ушул эжеге мен биринчиден ыраазычылык айтып кетем да. Ушул учурдан пайдаланып чоң рахмат эжеке сизге. Пазилет айымдай ушул коомго агартуу жагына салым кошкон инсандарыбыз көбөйсө, натыйжа мыкты болот деген. Чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип атат. Ошондуктан кыска пикирлер, кошумча сунуштар болсо айтып алсаңыздар болот. Биздин сөз ада болбойт окшойт, сүйлөй берсек. Менин дагы бир ушул немеден пайдаланып мен жаш муундарга, жаш эжекелерге, мугалимдерге бир сунушту айтып кетким келет. Ушул белекке гүл берүүнүн ордуга белек деп биз китеп бере баштасак дейм. Мектептерде кандай иш-чаралар өтөт, кандай мероприятиялар болот. 350 сомго 500ге гүл сатып алгандын ордуна ошол баланы дагы, энени дагы, мугалимди дагы өнүктүрүү үчүн ушу китеп белекке берсе деген сунуштаймын. Анан дагы ушул Пазилет эжекенин немеси менен дагы бир нерсе болду. Мен былтыркы жылда неберемди бердим. Гапыр Мадаминовдун бир немеси сөзү бар. Кыз севиге 40 китеп деген. Анан ушу 40 китепти көтөрүп барганга өзүмдү элдин алдыда мындай тартындым. Ушул эле билет бекен деп эл мындай бир чочуркап, бир мындай терс бурулбасынчы деп Пазилетке мага бир 10-6 китеп берген. Ошол тойдо китеп эле тапшырайынчы деп ушу китепти тапшырдым. Азыркы күндө ошо 40 китепке жеткирген калдым. 20дан ашык китеп сатып алдым. Кызымдын севиге ушуну Москвага жөнөтүп, белек катары берип атам. Ушуну үлгү кылсак деген сунушту айтмакчымын. Ушул. Анан Пазилет эжекеге ушул бир 4 сап ырым бар, ошону эле айтып кетсем да. Ушундай бир илхам келип калганда келип калат. Эртелеп туруп таң менен баратам сокмо жол менен 58 авторуң сыймыктанат сен менен демекчимин. Биз Пазилет менен сыймыктанабыз. Себеби Пазилет Кыргызстанды республика боюнча китеп окууга мүндөдү десем жаңылышпайбыз. Биз республика боюнча барбыз азыр. Бул Нарын, Ысык көл, Бишкек, Москвадан ушул китепке кызыгып азыр. Ушундай бир байланыштар бар. Ушу элди ойгосок, китепке деген кызыгуусуну Пазилетке жакындан биз жардам берсек, группа катары кызыгы деген иштердин үстүндө иштеп чыккан учурубуз. Пазилет айымга ийгилик каалайлы. Мына ушундай мыкты агартуу жагындагы салымыңызда ийгиликтер болсун. Сіздерге да ыраазычылык билдирели. Бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна келип жетти. Мына бир топ жакшы момуктуу ойлоруңуздар менен бөлүштүңүздөр. Ыраазычылык билдиребиз. Кадырман теле көрүүчүлөр, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна келип жетти. Биз бүгүн руханий жактан күчтүү, ар тараптуу өнүккөн жаш муунду тарбиялоо багытында кеп кылдык. Ал эми студиябыздын коноктору Топчубаева Пазилет Араповна, педагог, китеп дүкөнүн иштетет. Колдошова Кимсана эжеке, ардагер мугалим, Шакирова Чынар айым, Исхак Болотхон айылындагы Достук орто мектебинин мугалими, Абджалиева Майсара, Ноокат районуна караштуу Ахматали Сыранов атындагы орто мектебинин мугалимдери бүгүн бизде конокто болду.
болду. Келерки берүүдөн амандашканча саламатта калыңыздар.